إحضار الصغار إلى المساجد. Жаш балдарды, кичинекей балдарды мечитке алып келүү. بعض الناس يقول لا تحضرهم إلى المسجد. Кээ бир адамдар жок, жаш балдарды мечитке алып келбейле деп айтат. يشوشوا علينا. Бизге бир тоскоолдук жаратат. وبعض الناس لا يقول احضرهم إلى المساجد. Кээ бир айтат, жок, сөзсүз түрдө мечитке алып келгиле дейт. الصحيح الوسط. Тууралыгы эмне? Тууралыгы ортолук. تحضر للمسجد Мечитке алып келесиңер дейт. لكن تجعله بجانبك، لا تجعله يشوش يتكلم يتحرك. Алып келгенден кийин бирок өзүңдүн жаныңда карма дейт. Башкаларга тоскоолдук жаратып, тияктан сүйлөп, андеп жүрбөсүн дейт. لأن هذا الصغير الآن الذي تمنع من المسجد الآن في هذا الوقت وهو صغير تمنع من المسجد أنت. نعم. Азыр ошол балаң мисалы аны мечитке барба деп аны токтотуп атканың ошол балаң дейт. بعد سنين أنت تبحث عنه حتى يأتي يصلي في المسجد. Убакыт өткөн соң болду, аны сен таппай каласың дейт. Аны издеп каласың качан мечитке алып барыш үчүн. إذا عودوا من الصغر على احترام المسجد على الصلاة بجانبك. نعم. Демек кичинекей кезинен баштап ананы көндүргүлө дейт. Ал мечитке алып келгенге өзүңөрдүн жанына намаз, жаныңарга намаз окутуп. نعم كان السلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر الصغار إلى المسجد. Мына биздин дагы мына ошол салафтар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өздөрү дагы жаш балдарды мечитке алып келишет эле. نعم الصحيح وسط. Демек тууралык эмне экен? Ортолук. نعم لا يقف الصغير خلف الإمام مباشرة. خلف الإمام مباشرة. Бирок ошол менен бирге мына жаш балдарды мына так имамдын артына эле, так имамдын артына ошол жерге койбойбуз дейт. نعم.